убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн коркуп жатканынын себеби да ошо каршылык көрсөтүп аткан себеби да ошол июнь окуясына баа берилбей келатпайбы ушуга чейин. Анан азыр элдин мүдөөсү да ошол болуп атат. Анан Садыр Жапаров бийликке келсе ошол биз жаман болуп калабыз деп коркуп атканы болушу мүмкүн. Албетте убактылуу өкмөттүн тиги уйкусу качкан. Алардын ички дүйнөсүндөгү мир душе деп коебузго, тынчтыгы талкаланган. Садыр Жапаров мына ошол президенттик кызматка талапкер болуп коюлгандан баштап, деги эле эл ошону премьер-министрликке алып келгенден баштап. Анткени алар бир гана ошол Садыр Жапаровтарды акыйкатсыз камаган. Бул бир эле Атамбаев жасаган эмес. Мына ошону билишет. Мына ошонун камалышына түздөн түз тиешеси бар убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү. Мен айрым мүчөлөрү деп айтып атам. Ошону менен бирге Ош окуясына ким күнөөлүү болсо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн, алар жоопкерчилик келе жатканын сезгендиктен бүт күчүн жумшап атышат. Садыр Жапаровду президенттик тактага барып отуруп калбашы үчүн абдан чоң каршылыктарды көрсөтүп атышат. Элим, мына ошол каршылыктарга силер гана туруп бере аласыңар. Мына ошол каршылыктарга силер өзүңөрдүн принципиалдуу акыйкатты издеген үмүтүңөрдү, ишеничиңерди кайтарам десеңер, Садыр Жапаровдун койгон максаттарын, койгон программасын, деги эле элге кайрылып атканын баарын иликтеп, электен өткөрүп, чын дилиңер менен аягына дери барсаңар, Садыр Жапаровду колдоп, анда акыйкат, адилет, мыйзамдуулук, теңдик, деги эле Кыргызстандын алдыга жылуу өнүгүү өсүүсүнө жол ачасыңар. Ал силердин колуңарда. Дагы бир жолу айтып коеюн, карапайым калкка кайрылып атам. Кыргызстандын өнүп өсүгүшү, бакубат жашоо өзүңөрдүн колуңарда. Себеби силер шайлайсыңар. Ошон үчүн күн өткөн сайын Садыр Жапаровдун душмандары көбөйүп атат. Мен бул сөздү ачык эле айтып атам, душмандары. Анткени алар мамлекетке, элге кыянатчылык кылган. Мына ошол кыянатчылык кылган иштери жооп бере турган күн канчалык жакындаган сайын алар күйгөн тоокко окшоп, мына ошончолук көп, мындай айтканда, жаман иштерге да барышы мүмкүн. Ошон үчүн колдоп алгыла карапайым эл Садыр Жапаровду.